Бул Айбек. Айбек досторунун арасында коз, кымбат унаа айдайт жана заманбап үйдө жашайт. Бирок Айбек мунун баарын насыяга алган. А бул болсо Нурбек. Нурбек дагы эң мыкты унаа айдайт жана алдыңкы үйлөрдүн биринде жашайт. Бирок Нурбек мунун баарын Ихсан кооперативинен алган. Айбек алган акчасынын үстүнө чоң пайыз менен акча кошуп төлөсө, Нурбек эч кандай пайызы жок 10 жыл бою бөлүп төлөйт. Келгиле, Айбектей эмес, Нурбектей бололу. Ихсан, биз менен бирге жеңилдикти сез. Саламатсыздар бардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз азыр Восток кичи районунда, Восток 5 кичи районунун 34-домдун астында турабыз. Ушул 34-домдун 8-кабатынан бизден Миргуля деген эжекебиз Ихсан компаниясы аркылуу үй алган болчу. Азыр сиздерге ошол үйдү көрсөтүп берели, кандай үй экен жана кандай жолдор менен, кандай шарттар менен алган. Биз менен болуңуздар, жүрүңүздөр. Мен артында турган үйдүн 8-кабатына азыр көтөрүлөбүз. Бул жакка киргенде мынакей байкасаңыздар болот, дворго киргенде эле сол тарабыбызда балдар ойночу аянтча. Бул жак оң тарабыбыз болсо, ушул домго кирүүчү подъезд. Мынакей достор, биз 8-кабатка көтөрүлгөнгө кетип баратабыз. Лифтке түштүк. Достор, төмөндөгү айтып аткан биз 12 кабаттуу үйдүн 8-кабатында турабыз. Ошол жерден мынакей Миргүл эжекебиз үй алган. Ошол үйдү сиздерге көрсөтүп берели. Бул негизинен эски үй, бирок азыр жаңы заманбап кылып, өзүнүн жашоо шартын ыңгайлаштырып, бул үйдү ремонттоп атыптыр. Азыр сиздерге ошол жагын биринчи көрсөтүп коелу. Мынакей көрсөңүздөр болот. Алган үйдү эжекем акырындап, сонун кылып, өзүнүн жашоо шартына ыңгайлаштырып, ремонт кылып жасап атыптыр. Евро ремонт. Бул үйдүн эжекебиз жалпысынан $23,800 алган. Бирок эжекебиз биздин компания менен $20,000 контракт түзгөн. Ал эми үй жагып калып, бир аз кымбатыраак болуп калган үчүн $3,800 эжекебиз өз жанынан кошкон. Эжекебиз үй алуу ниетин билдирип, биздин компания болсо ноябрдын 26 күнү келген. Ал эми бул үйдү болсо 26 май күнү алган. Туптары 6 ай күткөн, себеби контракт 35+5 негизинде түзүлгөн. $20,000 $20,000 $13,000 биздин компания берген болсо, $7,000 болсо эжекебиз өзү жанынан чыгарып төлөгөн. Анан биздин 5% кызмат акыбыз бул 85,000 сомдо түзгөн. Эжекебиз ал 85,000 сомду 10 жылга биздин кызмат акыбызды бир эле жолу төлөнүүчү акыбызды төлөп берген. Ал эми эжекебиз бул үйдү алгандан кийин 10 жылга договор түзүлгөн болчу. Бирок бизде компанияда ушундай көрсөткүч бар. Ай сайынкы төлөм болсо 10,000 сомдон ылдый болбош керек. Эжекебиздикин айына бөлө келгенде 9,800 сом болуп калгандыктан, аны 10,000 сом кылыштым. Биз 9,5 жылга бөлүп бергенбиз. Эжекем болсо ошол айына 10,000 сомдон төлөсө, туптура 9,5 жылда биздин компаниядан толугу менен кутулуп бүтөт. Эгерде сиздер дагы ушундай үйлүү жайлуу болгуңуздар келип жүргөн болсо, же автоунаа алгыңыздар келип аткан болсо, сөзсүз түрдө тартынбай уялбай эле бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин байланыш номерлер сөзсүз түрдө астына жазылат. Жана толугураак маалымат алыш үчүн биздин Instagram, Facebook баракчаларыбызга да өтсөңүздөр болот. Урматтуу достор, сиздер үчүн сонун жаңылыгыбыз бар. Ихсан компаниясынан азыркы жайкы акция өтүп жатат. Эгерде кимде-ким биз менен ушул жай айларында келип контракт түзө турган болсо, биз ошол кишилердин арасында 2 кишилик путевка Турцияга ойнотуп жатабыз. Сиздер дагы ушул акцияга катышкыңыздар келсе, анда сөзсүз түрдө бизге келип контракт түзүп, үй алуу ниетин билдирип, анан биздин акциянын катышуучу болуп калыңыз. Акция 16-сынан башталган.
31 августка чейин уланат. Андыктан шашылыңыздар. Бул үй болсо негизинен однокомнатный. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жакта болсо эжекем буйруса кухня кылам деп турат. Кухнядан кийин эле мынакей оң жакка өтсөк, бул жак балкон, терезелерин, үйдүн жасалгасынан эле байкасаңыздар болот. Бул Советтер Союзунан бери келаткан эски үйлөрдөн, бирок сапаты жагынан аябай мыкты, жылуу. Бул куюлган бетондор болсо аябай калың, кышкысын аябай жылуу. Анан ошондой болгон үйлөрдү азыр мынакей монтип жакшынакай кылып ремонт да кылып алыптыр. Анан жанакы эле сиздерге айтып аткан кухнядан чыккан балкон бул бизде экинчи бөлмө менен бириктирип кошуп турат экен. Ал кухнядан чыгып эле балконго чыгып, андан кийин экинчи бөлмөгө өтүп кетсеңиздер болот экен. Экинчи бөлмөдөн кайра эле эшигинен чыгып эле кухняга кирип кетебиз. Бул жакта болсо байкасаңыздар болот, мынакей душ, ванна, туалет бүт баары ушул жакта. Эми эмне дейсиз? Эжекебизге ушул үйлөр буйруп насип этип ар дайым ушул үйдө жакшылыктар болуп, жакшы күндөрүн өткөрсүн. Сиздерге да ушунун баарын каалайбыз. Жакшы туруңуздар, кийинки роликтерден жолугушканча. Сөзсүз түрдө бул видеого лайк коюп, комментарий калтырганды унутпайсыз достор. Эксан сиздин кыялыңызга чогуу жетели.